Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Туугандар, бүгүн 10 октябрь 2025 жыл мен сиздерге Фуркаттан сатыла турган пустой сонун жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Тегиз, пустой, кызыл китеби бар. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп атат ээси. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Нак акчага сатылат, же болбосо квартирага дагы алмашат экен. Баасы, анан ээсинин номери, сотиги бүт бардыгы ушул видеонун экранында жазылган. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн. Локациясы, кыргызча айтканда, жайгашкан жери барыңыздарга Кудай буйруса жагат, туугандар. Аракетти кылып калыңыздар. Туугандар, эми келүү жолун түшүндүрөйүн. Мына арканы барыңыздар билесиздер. Аркадан Фуркат тарапка 800 метр жүргөнүңүздөрдө мына жерде пешоход бар. Бул жакта велосипед саткан магазин. Ошонун тушундагы мына көчөгө кирип, түз жүрүп оң тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жер участокко келдим. Мен көрсөткөн адрестер боюнча жүрүп келе бересиздер. Чоң көчөдөн бир аз эле киресиздер, мындай анчалык деле алыс эмес. Мына мен айткан көчө, түз жүрүп келсеңиздер, бул жактан мына үйлөрдү ориентирге аласыздар. Ошол жактан түз жүрүп келгениңиздерде, мына оң тарапта ушул жер участок сатыкка чыгып атат. Сотигин айттым. Же экранга деле жазып коем. Тегиз, пустой, кызыл китеби бар. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп атат. Үйлөр мына бул жакта толтура, 5 кошкон эл, өзбеги деле, кыргызы деле аралаш экен. Анан туугандар, нак акчага сатылат жер, же болбосо квартирага дагы алмашуу жолдору бар. Сөздүн ачыгы, ээси акча жок болуп атат, бул жерге үй салып жашаганы дейт. Лучше бул жерди сатып, даяр квартира эле алышым керек. Ато кыйналып кеттим, андай мындай деп болгон эле айтып берди. Эмнеге сатылат экен деп барыңыздарга эле кызык болот да, болбосочу. Ошол нак акчага сатылат жер, же болбосо квартирага алмашуу жолдору бар. Баасы, анан ээсинин номери, жердин сотиги ушул видеонун экранында жазылып турат. Жакшылап байкаңыздар, туугандар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар, таза суу бар, центральный канализация деле келип атат дейт. Билишимче, кийин келип өзүңүздөр дагы тактап сурап кетесиздер. Же чалып деле сурасаңыздар болот. Эми жер сиздерге керек, өзүңүздөрдөн ал жагы көз каранды. Эми узун туураларын айтайын. Мына жакта фундаменти бар, ал башка бирөөнүн жери. Мына жакта дагы башка бирөөнүн жери. Сатылуучу жер участогубуз ушул. Көчө тарабы 23 метр, канча деди? Так. Көчө жагын азыр адашып атам. Канча деди? 23 деди окшойт. 23 метр. Мына жагы 21 метр. Анан бул жагы 23 метр. Анан забордон бери жака 13 метр. Түшүндүңүздөр, узун туралар ушундай экен. Лайктан басыңыздар, туугандар. Анан дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Пустой экен. Каалагандай фундаментти куюп үйдү сала бересиздер. Мына жакта дагы 2 этаж үйлөр турат, заңгырап. 3 эле участок пустой экен. Калгандарында уже үйлөр толтура. Көрдүңүздөр, мына жөнөкөй үй деле болуп турат, мына өзбек туугандардык окшойт. Мына 2 этаж болуп турат, кыргыз жашайт экен, мындай билинип эле турат. Аралаш келе бересиздер. Фуркатты билесиздер, шаарга жакын. Эми баасын, анан ээсинин номерин экранга жазып койдум. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар. Закон түрүндө казыктарын кактыртып, өзүм өткөрүп берем деп атат, госрегистрденчи. Эми ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Сөп деген ошончо үйлөр турат. Жолго дагы жакын экен. Аракетти кылыңыздар. Пустой жерди колдон чарбаңыздар.